Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата жана Байдик Баатырдын 200 жылдыгынын урматына Чуңкурчак жайлоосунда 120дай жаачы катышкан ири турнир өтүп жатат. Ошентип Чуңкурчак жайлоосунда эл аралык салбурун оюндары башталганына 3 күн болду. Намыс талаша турган 120 жаачы ачылыш аземинде салтанаттуу жүрүштөн өткөн. Алар эркектер, кыз келиндер категорияларына бөлүнүп, жөө жана атчан туруп жаа атуу боюнча күч сынашкан. Бүгүн 31 август күнү мыктылары гана калышты. Я первый раз переехала здесь, потому что я работаю в монгольской традиционной horseback archery association as a foreign relation director. Я была в Малайзии, Иран и Турция. Тоже я приехал здесь, и это очень хорошо, мне нравится. Чуңкурчак жайлоосундагы этно шаар келген спортчуларды, меймандарды да жоңмоктогудай атмосферага бөлөдү. Мен дүйнөнүн көп шаарында болдум, бирок мындайды биринчи көрүшүм. Бишкекте ысык болчу, бул жерде жамгыр, тоолор мени өзгөчө толкундантты. Катышуучулар абдан көп экен. Бул жакта карап отуруп убакытты токтотуп койгум келет. Көп досторду да таптым. Жаачылар адегенде 35 метр аралыкка тик туруп таамай атуу боюнча жарышты. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Туркия, Малайзия, Сингапур, Монголия, Россия, Венгрия, АКШ, Чехия, Германия, Франция, Индия жана Индонезиянын жаачылары күч сынашууда. Башкы эреже ар улуттун өкүлдөрү өзүнүн улуттук кийими менен гана сынакка катыша алат. Казакстандын Мергенчилер Федерациясынын президенти баш болуп, 30 жаачы бүгүнкү турнирге катышты. Жылдар салбурумга келем, бирок осунун алдында 2 жарыска келип кеттик Кыргызстанда. Неде өттү? Бөгөнбайда өттү, бирөө Кыршында. Енді мына неге келіп отырмыз? Чуңкурчакка келіп отырмыз. Енді мына ұйымдастыру жағына келгенде қырғыз бауырларымызға үлкен рахмет айткым келет. Өйткені жыл сайын осы жарыста деңгейі өсіп бара жатыр. Өте керемет, жақсы. Сол мына осы жаның менің салбурунун президенті Алмасқа үлкен рахметімізді айткымыз келеді. Осыны ұйымдастырып, осыларды істеп отырған қырғыз халқына, қырғыздың чоң башчыларына рахмет айткымыз келеді. Біз жылда келеміз осы жерге, бізге өте жақсы өтеді, қызық өтеді. Мындан 10 жыл мурун кыргызстандык жаачылар арасында 5 гана кыз келиндер болсо, азыр 10 доп саналат. Ак Талай районунан сапар тарткан Гүлмира Айым жаачы кыз келиндердин башчыларынын бири. Туркия, Казакстанга жана башка өлкөлөргө барып байгөлүү кайткан мыкты жаачы. Учурда бир катар шакирттерди да тарбиялап келет. Жаа деген ар бир кыргыздын жүрөгүндө бар болуш керек да, себеп дегенде ата бабабыз биринчи жашоо үчүн пайдаланып келген да. Анан кийинки мезгилдерде улам бара баягы мекенин сакташ үчүн оружие катары, курал жарак катары пайдаланган. Анан эми унутулуп, бир мезгилдерде унутулуп кеткен, анан азыр болсо оюн катары пайдаланылып калды. Анан ошо оюн катары эле пайдаланылсын. Жаа аткандын эң биринчи эрежеси бул тиги киши бар жакка такыр мээлебеш керек да. Ойноп атсаң дагы, жөн эле кармап атып атсаң дагы вообще кишилер бар жакка мээлегенге болбойт да. Бияк жагына сапталды. Анан каякты могу жерге мээлей берели. Мына мен могу эгиме алып атам. Кээ бирлер азыр карап турсаңар көзүнө алат. Кээ бирлер болсо бетине алат. Ар кандай да, ал эми машыгууга жараша мууну аябай күч керек. Машыгыш керек. Бул сөймөйүн жаап эле койчу. Түшүп кетпесин атып. Моундай 3 пальчик менен кармасаң кичине кыздарга ыңгайлуураак болот да. Негизи Турция мындай баягы улуу түрк элдери, биздин ата бабалар мондай бармак менен кармап атышкан да. Анан азыр болсо мындай
күч келбеш үчүн 3 пальчик менен мындай тартасың. 3 менен, 3 менен. Сен 5 4 менен кылалым. 3 эле чыпалаң чарпсасаң. Күч керек, машыгуу керек, бир аз көнүгүш керек болот да. Салмактуу, нарктуу жана айбаттуу кылым карыткан кыргыз жаасын колго алуу мен үчүн да сыймык болду. Нуркыз Караева, Данияр Амантуров, Коомдук канал, Замана студиясы.